Баарыбызга белгилүү болгондой эле азыркы күндө арак маселеси жана наркотика маселеси өтө чоң көйгөй маселелердин бири. Балким ошонун аркасынан көптөгөн мусулмандар дүйнөсүнөн жана дининен айрылып жүрүшөт. Албетте бул мусулмандар үчүн, мусулмандардын дини үчүн өтө чоң коркунучтуу курал десек болот. Мына баарыбыз билебиз, илгери азыркы Америка мамлекети ошолорду түптөгөн эң алгачкы адамдар ошо Америка жергесине барган кезде алардын жергиликтүү жашоочулары индеецтерди баягы күч менен, оңойчулук менен ала албай, анан ошо тез арада багынтуу маселесин карашып, ошонун арак заводдорун, спирт заводдорун курган. Анан ошол жердеги индеецтер ошол заводко иштешип, ошону ичип, акылдарынан тайынып, анан тез багынып беришкен да. Мындайча айтканда, бул баягы кайсы коомду, кайсы элди буза турган эң чоң шайтандын куралы. Муну дагы дин душмандары илгери баягы элдерди бузуу катары колдонуп келишкен. Албетте аракты баягы адамдар өздөрүнүн кумарын кандыруу максатындагы чейип колдонуп келишкен, бирок чоң таасири тийген нерсе бул ошол элди курутуп жок кыла турган чоң курал болгон. Анан көптөгөн мусулмандар, айрыкча Кыргызстан баягы эстердин алдында туруп, ошол жерден бизге мындайча айтканда башка жерден келген маданият болуп, анан көптөгөн адамдар ошо аракка берилип кетишкен. Азыркы күнгө чейин бул нерсе чоң көрүнүшкө айланып, дүкөндөрдө, башка жерлерде ачык айкын сатылып турат. Эми муурун баягы арак жаңы чыккан кезде же болбосо наркотика жаңы чыккан кезде мүмкүн элдерге айтсаң оңой менен ишенбей же болбосо жамандыгын кечирээк баамдап калышы мүмкүн эле, бирок азыркы заманда бүт эле адамдар билет да. Арактын эмне экенин, арактын кандай зыяны бар экенин баардык адамдар түшүнөт, бирок ошо нафсилерин тыя албай, же болбосо андан башка себептер аркылуу карыз дебей, жашы дебей аракка батып кеткендер аябай көп. Айрыкча баягы Кыргызстан эгемендүүлүктү алып өзүнчө мамлекет болгондо бул нерсе өтө тараган. Көптөгөн адамдар ошо аракка алданышып, аракты суудай ичип аябай жаман болуп кеткен. Алхамдулилла, азыркы күндө ислам дини күч алып, көптөгөн адамдар диндерине көңүл буруп, андай нерседен алыстаган жаштар көбөйүп калды. Бул да Аллах субхана тағала бизге берген чоң неаматы. Ошондуктан ар бир мусулман динине көңүл буруп, арактан деги эле жалпы эле адамдын акыл эсин ала турган, башын айланта турган, баягы мээсинин иштөөсүн буза турган баардык каражаттарын алып болуш керек. Мейли арагы болобу, тамекиси болобу, наркотикасы болобу, ушунун баары тең баягы адам баласынын ден соолугуна түзмө-түз зыянын берет. Ошондуктан Аллах субхана тағала арактын арамдыгын Куранда ачык айкын баяндаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы даават кылып келген кезде мушрик арабтарга, ал кезде аракты аябай ичишкен да ошол кездеги адамдар. Анан алгач пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды динге, таухидке, таза динге, Аллах субхана тағаланын өзүнө сыйынгыла, буттардан, айкелдерден алыс болду тазалап, алардын иманын тазалагандан кийин барып анан арак арам болот. Мадинага көчкөн доордо. Анткени ал кезде ошо мусулмандар даяр болуп, Аллах субхана тағаланын анын пайгамбарын саллаллаху алейхи вассаламдын баардык буйруктарына баш ийүүгө даяр болуп калышкан. Мына ошондо аракты Аллах субхана тағала арам кылганда, Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтани фажтанибуху лааллакум туфлихун." О иман келтиргендер, чындыгында арак жана кумар жана ансап дейт. Ансап деп мурунку ошо мушриктер улуктап сыйынган ташты айтат да. Мындайча айтканда ошол таштын өзүнө сыйынышкан, же болбосо ошо таштын жанына барып ибадат кылып жана айкелдерине сыйынышкан да. Ошону ансап деп айтат. Же болбосо кээ бир тафсирчилер айткандай, жалпы эле мушриктер сыйынган буттарды айтат да, айкелдерди. Вал азлам дейт. Азлам болсо ошо мурунку мушриктер төлгө кылышкан да. Кичинекей баягы жаанын жебесине окшогон таякчаларды алып, ошого бирөөсүнө кыл же кылба деген жазуун жазып, орошуп, же башка жолдор менен анан ошол жаанын жебесине окшогон кыска таяктар менен төлгө кылышкан да. Мисалы бир иш кылган аткан болсо, ошону аралаштырып, анан бирөөсүн сууруп чыгат дагы, анан ошондо жазууну окуйт да. Эгерде кыл десе, эмне иш кылган болсо кылат, кылба деген чыгып калса кылбайт да. Ошентип төлгө кылышкан да. Мына ошо төртөөнү тең Аллах субхана айтып: арак, кумар жана ансап
ошо силер улуктаган таш же болбосо айкелдер жана азлам силер төлгө кылган жебелер же болбосо жалпы эле идишке окшогон нерселер. Кээ бир тафсирлерде айтат экен, ошо азлам деп жагынан жебеси менен төлгө кылган, кээ бирөөсү башка бир идиш менен идишке окшогон нерсе менен төлгө кылышкан дейт. Мына ушунун баары эмне деп атат да? Ридсу мен амали шайтан. Ридс деп бул нажас нерсе. Ыплас жиркеничтүү иш. Ридсу мен амали шайтан жана бул шайтандын амалынан деп атат. Төртөөнү Аллах субхана таала сыпаттайт да. Бул нажас ыплас нерсе жана шайтандын амалынан. Фажтанибуху. Мына ушул нерседен алыс болгула. Лааллакум туфлихун, силер ошо ийгиликке жетесиңер деп атат. Андан кийин ошол аяттын улаанысында айтылат. Иннама юриду шайтану дейт. Чындыгында шайтан эмнени каалайт дейт. Иннама юқи байнакумул адавата вал багла фил хамри вал майсир. Чындыгында шайтан дейт. Ошол арак жана комар аркылуу дейт. Силердин ортоңорго душмандык жана жаман көрсөтүүнү алып келгенге аракет кылат деп атат. Ошону каалайт дейт. Арак менен комардын аркасында дейт. Бул баягы адамдын дүйнөсүнө зыян келтирген нерсе да, жашоосуна. Ибадат тарабынан болсо уайсуддакум ан зикриллахи. Жана силерди Аллах субхана тааланын ибадатынан, зикиринен тосот, ванис сала жана намаздан тосот деп атат да. Фахал антум мунтахун, андан кийин Аллах таала муштен силер эми таштайсыңарбы деп айтып атат. Мынча айтканда таштагыла деген буйрук да. Мына бул жерде Аллах субхана таала арактын зыянын ачык айкын айтып кетти да. Демек, арак бул шайтандын амалынан ыплас нажас нерсе, ошол аркылуу шайтан адамдарга ортосунан эмне душмандыкты, бузукулукту көрө албастыкты салышат. Мына бул аятта ачык айтылгандай, шайтан ушул арак аркылуу, кумар аркылуу мусулмандардын ортосунан эмне душмандыкты, көрө албастыкты пайда кылат. Жана ошону менен эле чектелбесен, Аллах субхана таалага ибадат кылуудан жана намаздан тосот деп атат. Өтө чоң шайтандын куралы. Аллах субхана таалага адамдар ибадат кылбай динден ажырап, намаздан ажыраган болсо, бул чоң жоготуу да. Дүйнөгө эчтеке эмес. Анан ошо кошумча ибадаттан тоспостон керек болсо адамдын дүйнөсүнө дагы зыян алып келип атат. Мына канча деген өлкөлөрдө, канча деген жерлерде арак найынан канча деген кырсыктар болуп атат, кылмыштар катталып атат, көптөгөн зыяндын баары да ошондо арак найынан болуп атат. Бул өтө коркунуч. Ошондуктан арак адам баласынын жашоосуна, динине, акыл эсине, денесине, абирине, мал мүлкүнө зыян келтиргендиктен Аллах субхана таала ошондой ачык айкын арам кылган. Ошондон баардык адамдар тыйылып, Аллах субхана таала башип, арактан алыс болуп, адал оокат менен жашаш керек. Мына ошондуктан биздин бүгүнкү сабагыбыз ошол аракка байланыштуу да. Кол алдыңыздарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси турат. Бул хадисте ошо Йемен тараптан бир адам келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурап атат. Мындайча айтканда, ал киши ошол арактын арам экенин билет. Анан пайгамбарыбыз да сурап атат, ошо биздин жерде элдер жүгөрүдөн мизир деген суусундук жасап туруп ичишет. Ошол ичсе болобу болбойбу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо эмне деп сурады? Ошо силер ичип аткан нерсе мас кылабы деп сурады. Ооба деген пайгамбар жана айтты, демек баардык мас кылуучу нерселер бул арам деп айтты. Анын аркасы менен пайгамбарыбыз ошол ким арак ичкен болсо анын жазасын да айтты. Ким ошо бул дүйнөдө арак ичкен болсо, Аллах субхана таала аны кыяматта ошо тыйнатат хабал деген ичимдикти ичирет деп айтты. Анан сахабалар сурады, ал эмне дегенде, ал ошо тозок ээлеринин, тозокто азапталган адамдардан чыккан тер, же болбосо алардан чыккан ириң жана жаман агымдылар dedi. Мына ошондо ким арак ичкен болсо, Аллах субхана таала ошону ичирип аларды азаптайт. Бул өтө чоң азап. Ошондуктан мусулман баласы арактан алыс болуш керек. Эми көпчүлүк элдерге баягы арак деген нерсе белгилүү, адамдын акыл эсин алып мас кылуучу нерсе экенин биз билдик. Бирок кээде баягы кээ бир жалпы жонунан суусундуктар, арактын өкүмүн алабы же албайбы деген кээ бир маселе пайда болуп калат. Мына ошону билиш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эреже берип кетти да. Мисалы, бул нерсе ошо арак болуп саналат, болсо арактын өкүмүнө кирет деп кантип билебиз? Ошону адам баласы тактап билип алыш керек. Антпесе ар ким ар кандай ат менен атайт да. Биз мисалы арак десек, башка жерде башка орустар водка дейтин туурабы? Башкалар башкача атап коет. Жана ошондой эле мас кылуучу нерселердин түрү бар, түрлүү ичимдиктер бар да. Коньяк, шампанский же пиво ошого окшондор түрү бар да, чыга берет. Ошондуктан бирөө келип мисалы бир илимдүү адамдан же болсо илим алган адамдардан келип ошол моун ичсем болобу, кандай деп сурап калса, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн эреже менен сурашыбыз керек. Көрдүңбү? Бизге деген баягы ичимдиктердин аталышы кызыктырбайт. Кандай атты коюп ал атай берсин, бирок ошонун таасири кызыктырат.
Ал ичкенде ошо адам баласынын акылын кетирип мас кылабы? Бүттү ошол нерсе арам. Ошондуктан пайгамбар сурады. Ал мас кылабы деди. Ооба, мас кылат, адамдын акылын алат дегенде анда ал арам. Ошол сыяктуу баардык ушундай мас кыла турган ичимдиктерге ушундай өкүм берилет. Ушуну ким билип алган болсо, жанагындай суроолор келип калса, оңой жооп берет. Эмнеге айтып атат? Мисалы, биздин өзүбүз деле Кыргыздын баягы улуттук суусундуктарынан ичимдиктер айта турган болсок, бозо деп коет. Бозону байкасаңыздар, мурунку көпчүлүк молдолор ушу ичкен болбойт деп жалпы жондан айтып келишкен да, арам деп. Ооба, мунун дагы кандайдыр бир чындыгы бар. Анткени кээ бир жерлерде, Кыргызстандын кээ бир аймактарында ушу бозону мас кылгандай кылып жасайт. Адам ичкенде эле мас болот. Кичине ичпесе дагы же 1-2 чыны ичсе, 3-4 чыны ичсе уже мас болуп акыл кетет. Ошондуктан көп адамдар ушундай деңгээлде жасап ичкендиктен баягы молдолор арам деп өкүм беришкен да. Бирок аллах алам, муну жалпы арам деп өкүм бериш дагы туура эмес болуп калат, аны караш керек. Мисалы, бозонун ошо жазалышына жараша болот. Биз баарыбыз эле билебиз, жумшак бозо деп коет. Мисалы, аны кандай жасайт, же угутун аз кошобу, же эмне кылып жасашат, чыгып жеңил жасайт, адам ичсе мас болбойт. Канча ичсе деле. Мына ошол нерсе ал адал. Эгерде мас кыла турган болсо, ал арам. Бозону өкүм бергенде ушундай кылып айтабыз. Эгерде мас кыла турган деңгээлде жасасаң арам. Эгерде мас кылбай турган деңгээл жумшак жазган болсо адал болот. Бирок мунун мааниси эмне? Адам баласы көчөдө башка жер жүргөндө абайлап ичиш керек да, муну дагы. Тааныштарын абайлап жасалышканда, анткени мен угушума караганда Бишкекте, башка жерлерде, көчөлөр, базарларда сата беришет экен. Атайын ушундай мас кылган деңгээлде жасап сатышат экен. Кээ бирөөсү аракештерди клиенттер тартыш үчүн бозоду сатам деп туруп, анан спирттен, арактан аралаштырып коет экен. Кантип эле бозо ичип аткандай ичип атышат, бирок ичинде спирти арак аралашкан. Анан бозо ичип атам да бара берет. Анан жакшы эле барып, жакшынакай эле барып, анан кайра темтең деп басалбай чыгып кетет да. Ошондой жерлер бар экен Бишкекте, баягы бирөө тааныштар айтып калды ушундай депчи. Кыскасы эмне? Адам баласы бозо ичем деп эле көрүнгөн жерден иче бербеш керек, сактаныш керек. Анткени мына бул эки түрдүү жасалып атат. Ошондуктан диний этият кылып, ушул нерсени эмне өтө этият кылып сактаныш керек. Ошондой эле жана самогон деген нерсе, мисалы, кээ бирөөсү билбеш ыктымал. Самогон эмне деп, ал деле ошо мас кыла турган нерсе. Эмнеден жасалат ооба самогон өзү? Шекерден. Шекер да, шекер дагы эмне? Шекер, конфет, мына көрүң ошондой көрүң. Ошо мына таттуу өзү түпкүрү таттуу нерсе, ошондон ачыткычты уже мас кыла турган деңгээлге чыгарып коет да, демек арам да. Мына ошондой эле сыяктуу, мисалы, сок жөнөкөй эле ичип аткан сок деле таттуу сундукту бир нерсе аралаштырып туруп, анан ачыткычты деп көп убакытка чейин коюп койсо, ичкен адам мас боло турган болсо, бүт ал арам болуп калат. Түпкүрүгү сок болсо деле. Эң негизги баягы эрежени түшүнүп алдыңыздар да, тоо? Эреже мына ушундай. Кайсы нерсе ичкенде мас кылса, болду арам. Анан экинчи маселе, канча деңгээлде, мисалы, кээ бирөөсү мен эми ошол аракты кичине эле 1 стакан же жарым стакан же 1 эле кашык ичип коюп, мас болбойм мен, эчтеке болуп иче берсем болобу деген суроо келет да, андай болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Дауд жана Тирмизи андан башка хадистерде айтат. Кайсы нерсенин көпчүлүгү мас кыла турган болсо, аны азы дагы арам деген. Мындай айтканда, кайсы нерсени көп ичсең мас кылса, демек аны азы кичинекей ичсең дагы ал арам деген. Демек аракты мисалы 1 же 2 100 стакан ичсе мас болот да кээ бирөөсү мүмкүн мас 1 стаканга эле мас болуп калыштымал. Кээ бирөөсү 100 стаканга мас болуп калыштымал. Анан мен эми кичине ичсем эчтеке болбойт, мас болгон жокмун деп суроо келип калыштымал да, жок, ага каралбайт. Кайсы ичимдиктен көп ичсең мас болсо, демек андан бир уртан бир тамчы ичсең дагы арам болот. Мисалы, пиво сыяктуу эле. Пиво оңой менен мас кылбайт да, барган бир топ 1 литр же 2 литр ичкенде анан көпчүлүк киши мас болот. Ага чейин кичине ичип алды мен мас болгон жокмун деген туура эмес да. Ал көпчүлүк көп ичсең мас болду да. Ошол арам болуп турат. Эгерде көп ичсең эчтеке мас кылбаган бир суусундук болсо анда ал арам эмес да. Мына ушинтип ажыратып билип алабыз. Мына бул жерде бул хадисте биз эмнени түшүнүп атабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо аракты айырмалап билүүдө кайсы нерсе адам баласы мас кылып акылын алса, ошол арам деп кетпейди, ошол арактын өкүмүнө кирет деп. Эми демек кийинки заманда мына чыкты да. Баңги заттар, наркотика. Мурун мүмкүн жок болчу, кийин чыкты. Анан азыркы убакытта баардык акылдууга дагы, акылсызга дагы, мусулмандын кабырына да белгилүү да бул нерсечи. Арам экен. Анткени бул Аллах субхана таала ошо аракка ушунчалык катуу жаза бар экенин бизге эскертип, шайтан амалынан экенин эскертип аткандан кийин наркотиканын, баңги заттын таасири андан да чоң да. Керек болсо бул баңги зат менен, наркотика менен жеке эле мусулмандар күрөшпөстөн, бүткүл дүйнөдөгү баардык өлкөлөр, мусулманы болобу, кафыр баардыгы күрөшөт. Баардык өлкөдө ким наркотиканы колдонсо, сатса, аны менен бизнес кылса, же колдонсо, аны жоопко тартылат.
Анткени анын зыяны элге ачык айкын белгилүү. Анткени бул түзмө-түз акылдалат. Жана ошондой эле Аллах субхана таала ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, биздин пайгамбардын ошо сыпаты мурку Инжил, Таврат китептеринде да келген да. Ошол жөнүндө айтып атып Аллах субхана таала ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол китептерде пайгамбарыбыз келген сыпаттары жөнүндө айтып мындай деп атат да. Я'мурухум бил ма'руф ва янхаху анил мункар. Пайгамбарыбыз өзүнүн ээрчиген адамдарды жакшылыкка чакырат, жамандан кайтарат. Ва юхиллу лахумут таййибат ва юхарриму алейхимул хабаис дейт да. Жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарып, жана жакшы нерселерди, жагымдуу нерселерди адалга чыгарат, жаман жиркеничтүү нерселердин баарын арамга чыгарат деген да. Азыркы убакта сурасак наркотикка кандайсы? Бардык адамдар эле айтат да, бул жагымсыз, адамга зыян тиет деп баары эле айтат. Ошондуктан биздин шариятта таййибат, бардык жакшы нерселер адал, хабаис жана бардык арам жана адамдын денесине, ден соолугуна, өзүнө зыян келтирген нерсенин баары тең арам болуп саналат. Муну эмнеге айтып атам? Бул ушунун ошо наркотиканын ошо арам экени ачык айкын болсо дагы, жеке эле мусулмандар эмес, кафырлар дагы бул нерсе менен күрөшөт экени маалым болсо дагы, буга карата ар бир мамлекетте ошо наркотикке карата согуш жарыяланганы белгилүү болсо дагы, кээ бир адамдар ошо менин ушунча кээ бир бүт туугандар айтып калышты. Буга чейин мисалы наркотикке колдонуп жүрүшүп, андан кийин динге кирип же намаз окуп калса, дагы эле ошону таштабай, кээ бирөөсү жөнүн күнөө ката кылып атам деп эле жүрө бербестен, эми бул баягы адалга чыгаргысы келгендер бар экен да. Бул келген эмес да, ачык эмес да депчи. Шариятыбызда деген ар бир нерселерге, ар бир адал нерсеге же ар бир арам нерсеге могул адал арам деп айтып отурбайт. Антпесе көп нерсе бар да, анын баарына бирден өкүм чыгарбайт. Шариаттын эң айырмаланган жери, эң артыкчылыгы чоң эрежелерди коюп кеткен да. Ошол эрежеге түшсө эле болду, ал арам катарына кирет. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аракты айырмалап эре турган эрежени айтканда, акылды алдыбы, мас кылдыбы, демек арам, ошондой эле наркотик ошол келет. Жана денеңе, акылыңа, мал мүлкүңө зыян келтирип атабы, демек ошол арамдын катарына кирет. Мына Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ва ла тактул анфусакум инналлаха кана бикум рахима." Силер өзүңөрдү өлтүрбөгүлө. Аллах субхана таала силер үчүн мээримдүү деп атат да. Мына ушунун тафсиринде кээ бир тафсирлер боюнча "Ва ла тактул анфусакум" дегени өзүңөрдү түптүз өлтүрбөгүлө, же болбосо бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, жана же болбосо өзүңөрдү ошо күнөө менен өлтүрбөгүлө деген алымдардын тафсирлери бар экен да. Ошо күнөө кылып, өзүңөрдү ошо жаманчылыкка түртүп, ошо менен өзүңөрдү өлтүрбөгүлө депчи. Анан наркотиканы баңгизатты колдонгон адам эмне? Ал өзүн өлтүрүп атат, өзүн түртүп атат жамандыкка, зыянга, күнөөгө түртүп атат. Бул аятка дагы ачык айкын кирет. Ошондуктан мына ушундай нерседен биз сактанышыбыз керек. Жанагындай өздөрүн алдап, дагы эле наркотикасын таштай албай, башкалар менен кошо ушундай шариятта арам болгон нерсени колдонуп жүргөндөр үчүн жеткирип айтышыбыз керек да. Шариаттагы эң чоң күнөөлөрдүн бири, адам баласы мисалы бир ката же күнөө ишти кылып коюп, бирок ошо күнөө экенин билип туруп, нафсисине алданып жасагандын күнөөсү менен ошо арам экенин билип туруп, өзүнүн нафсисин алдап, аны адалга чыгаруунун айырмасы аябай чоң. Ким күнөө экенин, туура эмес экенин билип туруп, ошону акташ үчүн, же болбосо өзүн акташ үчүн аны адал, бул арам эмес деп актанып, аны адалга чыгаруу арам нерсени. Бул өтө чоң күнөө да. Өтө чоң күнөө. Ошондуктан ушундай нерсени сакташ керек. Анткени мына кээ бир эле ошо дин жолунда кирип, бая сакалды жайкалтып коюп алып, анан элден жашырып барып акырын наркотиканы колдонуп койгондор бар экен да. Анан ошентип өздөрүн алдайт экен, бул эми арам эмес да, мындай да, тигиндей да депчи. Бул ачык айкын арам нерсе. Буга жабышкан адам шайтандын жолуна түшкөн, өзүн алдаган адамдардын катарына кирет да. Эми бул нерсени кафырлар түшүнүп аткандан кийин мусулмандар биринчи очередде түшүнүш керек да. Ошо кафырлар мунун зыян экенин түшүнүшүп, ошо менен бюджеттен атайын бөлүшүп, ошо менен күрөшкөн
өлкөлөр, бардык эле өлкөлөр ушинтип күрөшөт да. Атайын бюджеттен акча бөлүп алышып, ошондо наркотика менен, баңгизат менен күрөшөт. Керек болсо кафырлар ошол мусулман өлкөлөрүн бузалы, жаштарын бузалы деп атайын наркотиканын бардык түрүн мусулман өлкөлөрүнө жөнөткөндөр бар. Башка ушундай жанагы баңгизат ташуучулар аркылуу кандай жол менен болбосун жөнөтүп, эптеп мамлекетти, элди бузуш керек да. Анткени эми бизде чоң маалымат жок, бирөөбүз баягы угушубуз боюнча булардын кылтагына илинген адам бүттү алардын колу болуп берет да. Денеси ошо наркотикага сиңип, ошого көз каранды болуп калгандан кийин жанагы баңгизат менен иштеген арам жолдо жүргөн адамдардын баягы кулу болуп калат. Алардын товарын өткөрүп берет. Өздөрү издеп жанталаш аркасынан барат да, ошолордун аркасынан. Анткени алар биринчисин алдап берет же кыйнап берет. Кийин адамдын баягы денеси ошо уулангандан кийин, наркотикага андан кийин алар уже оңой тузакка, мындайча айтканда, өздөрү жүгүрүп келе турган клиенттерине айланат да. Анан ошентип жаят. Анан адам баласы уже наркотика берилгенден кийин бүттү. Акылы кеткенден кийин анын эмнени бараңын кылбайт ал. Өзүн талкалайт, динин бузат, керек болсо үй бүлөсүнө, бала чакасына баарына кол салат, баардык нерсени сатат. Эгерде өзүнүн баягы ошо наркотигине тиги жетпей калса, ич керек же денесине сайыш керек деп ошону таба албай калса, эмне баарын сатканга даяр да. Керек болсо кылмыш кылып, киши өлтүрүп же ууру кылып, эптеп ошого жеткенге даяр да. Демек мунун баары эмне? Адамга чоң ачык айкын зыян келтирет. Ошондуктан бул наркотиканын бардык түрү арам да, кандай түрү болбосун. Дары аркылуу, таблетка аркылуу болобу, же ийне аркылуу болобу, же чөп аркылуу болобу, Кыргызстанда белгилүү болгондой кара курай деп коебу, ошол аркылуу болобу, кандай түрү болбосун, ошонун баары тең арам. Же порошок түрү болобу, ушул арам болуп саналат. Эң негизгиси эмне? Адамдын ден соолугуна зыян келтирип, акылын алып, денесине чоң оор залакат тийгизсе, ден соолугуна бүт ошонун баары тең эмне? Эмне үчүп калып атат? Интернет жакшы эле турат, мынча эмне эле болуп коет. Билайн менен кирип атпайбы? Жок, мен Wi-Fi менен кирип атам. Өчүп калып атат. Кыскасы түшүндүңүздөр да, мүмкүн алыстан угуп аткан бир туугандарга бөлүнүп жакшы болбой калса керек. Бирок иншалла записта Кудайым буйрса чыгат. Кыскасы наркотиканын бардык түрү эмне? Арам болуп саналат. Ошондуктан ар бир мусулман өзү сактаныш керек, жана бала чакасындагы балдарын да сакташ керек. Азыркы убакта бүт эле жерде ошондой баңгизаттын ар кандай түрлөрү чыгып, жаштарды азкырган шөмшүк адамдар пайда болуптур да. Мурунтан эле келсе керек, бирок азыркы заманда аябай күчтүү. Таблетка аркылуу, башка аркылуу, кээде мисалы сага энергия берет, мээңди жакшыртет деп таблеткалар, дары сыяктуу берип коет экен, ошентип кылтак илишет экен. Жана кээ бир араб өлкөлөрүндө мисалы экзамен учурунда балдар экзаменге даярданып аткан убакта могу ичип алсаң жакшы даярданасың, мээң сергек болуп калат деп берип ошол аркылуу билгендер бар. Ошондуктан балдарга, жаштарга өтө көзөмөлдүү күзөтүш керек. Ата-эне айтып ушундай зыяндуу нерселердин ошо наркотиканын зыянын айтып, ушунун баары тең динге, акылга, денеге зыян деп эскертип айтып туруш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Ошентип балдарыбыз наркотика жана андан башка арам нерселерден алыс болуш үчүн биринчи ошол адамды дин менен тарбиялашыбыз керек. Динине жакшы болуш керек. Эгерде кимдин дини начар болсо, Аллах субхана таала менен болгон мамилеси, Аллах субхана таалага кылган кулчулугу начар болсо, ал
күнөө жалпы күнөө иштерине жана ошондой эле ушул арак, тамеки, наркотикага тез берилип кетет. Анткени бул адам баласын кызыктырат. Ошондуктан динине жакшы көңүл, дин менен тарбияш. Экинчиден, ошо бала чаканы туура эмес балдар менен, туура эмес достор менен жүрүүдөн өтө баягы тыйып карап туруш керек, көзөмөлдөп туруш керек. Көптөгөн адамдарды ушу достор бузат. Келип, баягы сүйлөшөйүн деп келдим же эрмектейин деп келдим дейт. Жаш кести же башка убакытты эскерип анан ошентип анан жаман жолго түртүп. Эми адамдардын табияты, жүрүм туруму, мүнөздөрү ар кандай да, кээ бирөөсү жоош болот, кээ бирөөсү эрчиме болот, анан бирөөлөргө шудуңдаган ва шүмшүк немелер келип баштап мындай кылып, тигиндей калалы чегип көрбөйлү, байкап көрбөйлү десе ошону ээрчип кеткен адамдар бар да. Мунун баары тең эле эмне башынан наркотика же тамеки же арак неменен башталган. Ушу бир чегип көрөйүн, бир ичип көрөйүн, бир татып көрөйүн деп ошондон башталган да. Ошондон сактаныш керек да, жаман достор ошонун аркылуу тартат. Андыктан ар бир ата эне балдарына аябай жакшы көзөмөл кылып, үйрөтүп, таалим тарбия берип туруш керек. Ошо досторунун ичинен шүмшүк жанагындай адамдарга сөзү менен алдап тилинен жана чаң чыккан балдар бар да, алдай турганчы адамдарды. Анан ошон үчүн балдарды эмне кылыш керек? Тарбиялап атканда баягы өзүн өзү башкара билген, акылдуу, жакшы жаманды ажырата билгендей кылып тарбия беришибиз керек. Кээ бир балдар ушундай туура эмес иш экенин билет дагы, бирок кур намыстын аркасынан ушундай нерселер берилип кетет. Мисалы, жаман достор менен жолугуп калат, же болбосо көптөн бери көрбөй жүргөн, же болбосо кичинекейсинде классташ болуп, анан кийин окууну бүткөндөн кийин арга жакка тарап кеткен балдар менен жолугуп калат. Анан ар кимси арга жакка тарагандан кийин бирөө бизнесмен болуп келет, бирөө ишчи болуп келет, бирөө аракеч, бирөө наркоман болуп келет дагы, анан жолугуп калганда айтат да. Ушинтип көрбөйсүң, татып көрбөйсүң, кой деп баш тартса, анан жанагы шүмшүк тилинен чаң чыккан адамдар анан алдайт да. Сен эмне, эркексиңби эми? Бир эле неметип көрбөйсүңбү? Эмне болуп кеттиме элең ушундан? Ушуну бир эле неметип койсоң эле тиги жаман болуп калмак белең. Эми адамды эркек деген баарын бир байкап көрүш керек деген кийин деле таштайсың да болот. Ушинтип атып азгырат. Ал жанагындай кур намыска азгырган балдар өзүнүн баягы чечкиндүү болбогон бирөөнү ээрчкен адам намыстанып кетет да, коем деп. Же болбосо мен үчүн эле ушуну неметип койбойсуңбу, анан таарынам саарынам деп коркутат. Мен үчүн алып ийбейсиңби дегендей кылып, анан ошентип атып балдарды бузат. Ал болбосо билип эле турат ушу туура эмес экенчи. Анан ошонун жетегине кирет, анан бир күн неметет, дагы экинчи күнү ошентип анан денеси ошо ууга сугарылып, анан арактын, тамекинин кулу болуп калат. Бул чоң бале да. Ошондуктан балдар тарбиялаганда мындай акыл эстүү, бирөөгө ошо жакшылык менен таасири бере тургандай кылып тарбиялаш керек да, набыр таасирленбегендей кылып. Эгерде таасирлене турган болсо, анда бул иштин чатак болгон да. Жана ошондой эле эгерде кайсы бир адам өзү дин жолунда жүрүп түшүнгөндөн кийин, мисалы жанында жора жолдоштору, тааныштары ушундай туура эмес жолдо жүрсө, эмне кылыш керек? Аларга деген даават кылып, түшүндүрүп, аларды чакырыш керек да, чакырып айтыш керек. Эгерде кокустан анын өзүнүн күчү келбей, айта албай, же болбосо айтса деле алар укпаса, же болбосо өзү таасирлене баштаса, анда дароо ташташ керек. Алардан алысташ керек. Алыстап мамилени азайтыш керек. Жана кылып атканда дааватын алыстык мамиле менен кылыш керек. Учурунда барып даават айтып коюп, кайра кетип калып, чогулуштарга чогулбай, отуруштарга отурбай, бир жумушу чыгып үйгө келип калган болсо, өзүнүн баягы муктаждыгына жараша сөзүн бүтүрүп, өзүңүн айтып, же болбосо аларга жол бербей, дин жагын айтып, ушуга тарбиялаш керек да. Эгерде адам баласы чечкиндүү болуп, келген адамдарга даават кылып, аларды жакшы жакка үндөй берсе, же сен ээрчит, же коем мындан пайда чыкпайт экен, өзүлөрү алыстайт. Ошон үчүн да адам баласы ушул нерсе даярдаш керек. Аны муну чыныгы мусулман сыпаты ушундай болуш керек. Кайсы жерде болбосун, кандай адам болбосун, өзүнүн туура билген, туура карманган акыйдасын, туура багытын ага ошо түшүндүрүп айткан аракет кылыш, андан таасирленбеш керек. Муну ошентип өзүбүздүн тегеректеги кете албай, ажырай албай аткан адамдарды ушинтип тазалап койсок болот. Кээ бир адамдар бар, ушинтип өзүнүн туура жолдо жүргөнүн билет дагы, жанагынтип жаман жолдоштору, жаман санаалаштары келсе, алардан ажырай албай, уялып эле жүрө берет. Жаман көрүп калат го депчи. Анда бүттү, балеге батты. Бир күн алар тартып кетет. Ошондуктан бул динди чындыкты жеткирүүдө эч качан уялуу деген болбош керек. Айтып, жеткирип түшүндүрсөк, же келет, же болбосо жанагындай өзүлөрү алыстайт. Ошондуктан баягы жаман жолдоштун, тааныштын өтө таасири чоң да. Ушунун аркасынан көптөгөн балеге кабылган адамдар бар да. Көптөгөн балеге кабылган адам. Керек болсо кафырлар өкүнүшөт. Алла Таала Куранда айткандай, алар өкүнөт да, аттың ушул адамды дос кылбай эле койбойт белем деп өкүнүшөт кыямат күнү. Анан демек мусулман адам дининин камын ушу алдын ала эртерээк көрүш керек. Ошондой жаман жолдо адамдардан тезирээк
алысташ керек. Жана ошондой эле ушул наркотикага, баңгизатка алып бара турган дагы себептердин бири деги эле аракка алып бара турган. Адамдын жана колундагы байлыгын ошо байлыкты туура эмес пайдаланса, ошо шүгүр кылбаса, ошого да берилип кетет. Текеберликтин, көпкөндүн айынан, мактангандын айынан ушул жаман жолго түртөт. Мына көп кафыр өлкөлөрдө чыккан белгилүү спортчу болобу, же жанагы арам кесип менен алектенген ырчы болобу, же актер болобу, башкалары өтө бай болуп, кийин кээ бирөөсүнүн окуясы жөнүндө угуп же окуп калсаң, ушу байлыгын көтөрө албай наркотикага берилип, наркоман болуп калган, түрмөгө түшкөн, анан өлгөн, анан үйүндө ушинтип баңгизат колдонуп өлүптүр деген нерселерди окуйбуз да. Мына демек ушу Аллах субхана тааланын берилген байлыгын алар көтөрө алган эмес. Биринчиден эң чоң кафырлар үчүн да бул эң чоң аларды ушул шайтан жолуна түрткөн нерсе бул алардын ыймансыздыгы. Экинчиден жанагынтип байлыктарына текеберленип ошону көтөрө албагандыгы да. Мусулман баласы ыйман болуп бирок ошол келген байлыкты көтөрө албай чектен чыккан болсо, анда ошо текеберлигинин аркасынан, ысырапкорчулугунун аркасынан ушундай күнөөгө барышы ыктымал. Анткени биз үчүн Аллах субхана таала көптөгөн жакшы адал нерселер жараткан. Биз үчүн адал да. Алла таала Кур'анда айткандай: "Кулу вашару ва ла тусрифу." Жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. "Иннаху ла юхиббул мусрифин." Аллах субхана таала ысырапкорчуларды, ысырап кылган адамдарды жакшы көрбөйт. Ошондуктан Аллах субхана тааланын байлыгын туура пайдаланыш керек, туура жакка. Анан көптөгөн адамдар ошону көтөрө албай, текеберленишип, колуна байлык тийгенде ар ким менен жүрүп мактанып атып, анан ошентип ошол жолго түшүп кетет. Шайтан деген токтобойт. Эгерде адам баласы баягы шахват менен ээрчи берген болсо, арам жол менен, мисале тамеки тартып көрүп ага ыраазы болбосо, арагын ичип көрүп ага ыраазы, наркотикага ушинтип болуп шайтан токтотпойт. Улам адамдын кызыгуусу кеткен сайын жаңы арам нерселерди чыгара берет. Анан ошонун аркасында шахватын ээрчип кете берет, анан бир күнү аягында жок кылат да, же бомуш болот, же бирдеме болот, же өлөт, же кылмышкер болуп түрмөгө түшөт. Мына ошондуктан Аллах субхана таала берген дөөлөттү, байлыкты дагы шүгүрчүлүк менен кармаш керек. Аллах таала шүгүр кылып дин жолунда пайдаланыш керек. Ошондо гана арам жолдон жана ушундай жаман кесепеттеринен адам баласы кутулат. Мына ушулар эң негизги баягы адам баласын арамга жетелей турган жолдор. Албетте мындан башка да көптөгөн себептер бар, жолдор бар. Кыскасы адам баласы, айрыкча мусулман баласы өзүнө пайдалуу нерсе менен алек болуп, баардык арамга түртө турган, арамга алып бара турган зыяндуу нерселерден алыс болуш керек. Анткени бул дүйнө кыска дүйнө, кыска убакыт, башка качан ажал келет эч ким билбейт. Аллах субхана тааланын алдына барып турарыбызды баарыбыз билебиз. Ошондуктан бул дүйнөдө өзүбүздү алдабай, баардык арам болгон нерселерден сактанып жашасак, Аллах субхана таала бизге адал кылып берген нерсе, бизге баягы көрсөтүп берген туура жолу биздин өзүбүздүн динибиз үчүн эле, жашообуз үчүн эле пайдалуу. Ошондуктан Аллах субхана тааланын динин кармап жашасак эле, ушундай байлыктардын баарынан кутулабыз. Аллах субхана таала жалпы мусулмандарды, айрыкча жаштарды, эркегин дагы, кызын дагы Аллах субхана таала ушу арам нерселерден сактап, динге бекем кылсын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад.